Нарын шаарынын тургуну Гүлзада Маметова 4 жыл мурун жолдошу экөө борбордун ичинен чакан күркө ачып, эт сатып башташкан, иш алдыга жылып, эт азыктарды даярдоону колго алышкан. Бир айыл бир продукт долбоорунун аркасы менен 2 жылдан бери чучук жасап сатып келе жатышыптыр. Азыр туруктуу кардарлары бар. Суроо талаптын негизинде сыртка дагы чыгарып турушат. Бул долбоор элеттиктер үчүн абдан эле жакшы жемиштерин берип жатат. Бишкек шаарына да чыгарып жатабыз, анан эми мындан да көбөйткөнгө аракет кылып жатабыз. Нарын арпа чайы аталышындагы продукциясы дагы 1,5 жылдан бери өндүрүлүп келе жатат. Чай химикат кошулбай өстүрүлгөн арпадан жасалгандыктан ишкер данды жергиликтүү дыйкандардан сатып алат. Экологиялык жактан таза продукция болгондуктан былтыр жайында жергиликтүү 3 ай мурун улуттук бренд макамын алган. 5 адамдан турган топ арпа чайын өндүрүшүүдө туруктуу кардар болбогондуктан сатып өткөрүүдөн түшкөн пайда кайра эле өз чыгымдарына жумшалууда. Ресурсту колдонуу менен уникалдуу бир продукцияны жасап атабыз. Бул көп витаминдерге бай. Пандемия болгондон бери ооз көңдөйүндөгү бактерияларды өлтүрөт. Нарында 21 ишкер бир айыл бир продукт долбоорунун алкагында иш алып барышууда. Президент Садыр Жапаровдун 3 марттагы улуттук экономикалык долбоор тууралуу жарлыгы сапаттуу продукция өндүрүү талабын күчөтөт. Ошол эле учурда дүйнөлүк жана ички базарга туруштук берип, продукцияларды сатуу мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жол ачат. Жарлыктын алкагында министрлик кабинети долбоорду өнүктүрүүнүн 3 жылдык планын иштеп чыгат. Буга катар Кыргызстанда жасалган деген бренд чыгат. Ушу экспортко чыгарганга көп мындай объем жетпей атат. Себеби деген бизде азыр талапка ылайыктагы ушу продукцияларды дагы мындай оборудованиялар көпчүлүгү жок болуп атат. Анан ушу өнүктүрүү фондуна дагы азыр сунуштарды бергиле деп сунуштар долбоорлор берилип атат. Аларга дагы ушу жабдуу алып берүү боюнча да иш аракеттер көрүлүп атат. Бир айыл бир продукт долбоору Кыргызстанда 2007 жылдан бери иштеп келет. Максаты жергиликтүү жааматтар арасында чакан бизнести илгерилетүүнүн туруктуу багытын жайылтуу. Дүйшөн Шаршенбеков, Нур Сабылаев, Ала Тоо 24, Нарын облусу.